Менин добушум эмнени чечет. Ушул түшүнүк менен көбү шайлоо тилкесине барып добуш салууга чыгынбайт. Бул биздин эң чоң жаңылыштыгыбыз. Келечегибизге болгон кайдыгерлик. Болгондо да элибиздин эртеңине, өлкөбүздүн тагдырына жасаган кайдыгерлик. Менин добушум эмнени чечет. Ушул түшүнүк менен көбү шайлоо тилкесине барып добуш салууга чыгынбайт. Бул биздин эң чоң жаңылыштыгыбыз. Келечегибизге болгон кайдыгерлик. Болгондо да элибиздин эртеңине, өлкөбүздүн тагдырына жасаган кайдыгерлик. Эң жөнөкөй ушул вазыйфаны аткарууга мойнуңуз жар бербесе, кантип эл жеримди сүйөмдешке ыйманыңыз жол берет. Ушуну ойлондуңуз беле? Агер ушул жолу менин добушум эмнени чечет түшүнүгүнөн кутулсаңыз, анда ар бирибиз Кыргызстандын тарыхый жаңылыштыгын түзөөгө түздөн түз таасир этебиз. Ар бирибиздин добуш миллиондогон мекендешибиздин зор күчүнө айланат. Миллион түмен шайлоочунун добушу укуругу узун бийликти түрдүүчү амалынан адаштырат. Адатта бюджетниктерди мажбурлоо менен керектүү добушка ээ болуп, шайлоо босогосунан аттаган бийликчил партияларды жеңе турган бирден бир күч жалпы элдин шайлоо жараянына толук катышуусу гана тарыхыбызды түп тамырынан өзгөртөт. Келгиле, мекендештер. 2021 жылдын 28 ноябрында өлкөбүздүн аппак барактай жаңы тарыхын жараталы. Жаңы жүздөр, жаңы сымдар, жаңы саясий күчтөр, жаңы көз караштагы илимдүү билимдүүлөр бийликке келүүсүн кааласаңыз, шайлоо күнү үйдөгү бардык тирликти бир күнгө жыйыштыралы. 5 жылда bir жолу келер шайлоо укугубузду пайдалануу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал бир эле күндүк убактыбызды алат. Ал мүмкүнчүлүк бизге эмнени берет? Эл эсебинен жашаган, эл эсебинен байыган уурлардан, шылуундардан, көпөстөрдөн, коррупциялерден кутулууга жол ачат. Буга чейинки моралдык жоопкерчилигин сезбеген шылуундарды саясий майдандан чыгаруу мүмкүнчүлүгү шайлоо күнү колубуздан чыгарбайлы. Адилеттик үчүн баарлап күрөшүүнүн жападан жалгыз жолу төңкөрүш эмес, шайлоого активдүү катышуу. Эмесе өзгөрүүнү кааласаңыз, бул кулак кагышка баарыңыздарды бармак басууга чакырам. Башкаларга жеткириңиз, бөлүшүңүз.